12,5 сотық болған жаңы салынған ушул үй срочно сатылат болгондо дагы центральный көчөнүн жээгинде жайгашкан. Бир могу жол жээк жагына дүкөн, вулканизация, эсто же автомой качып коесуздарбы туугандар. Мондай машина көп жүргөн центральный жолдун жээги жана ошондой эле мектеп бала бакчасы да туугандар мынакей. Теректерди көрүп турасыздарбы? Ошол жерде балдарыңыздар жөө эле барып келет. Өзүңүз деле базардарда жумушуңуздар болсо, Дарбазадан чыгасыздар көчөгө туугандар. Түз Аламидин базарына, Дордой базарына жүргөн маршруткалары дагы бар. Видеону туугандар жоготуп албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Бул үйдүн жайгашкан жери Чүй областы, Аламидин району, Константиновка айылы. Сиздер бул жака келүү үчүн Объездной жана Алматинка көчөнүн кесишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Ленинскийден да түндүктү карай жүрсөңүздөр Луговаядан сол тарапты карай келсеңиздер светофор жана мечетти көрөсүздөр. Мечетте башка жүрсөңүздөр биринчи эле айыл бул ушул Константиновка айыл болуп калат туугандар. Келе берсеңиздер, центральный көчө жана Садовая көчөнүн кесилишинде угловойдо мынакей сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жеринин аянты туугандар 12,5 соток. Электр энергиясы бар, киргизилген суусу бар. Киргизип алуу керек, скважинасы чыгарылган. Жана айткандай туугандар мынакей дарбазадан чыгасыздар, маршрутка Түз Аламидин базарына, Дордой базарына жүрөт. Маршруткаларга жакын. Жана ошондой эле шашылгандар туугандар. Мынакей бул номерлерге кайрыла берсеңиздер болот. Биринчи номери байланыш үчүн телефон. Экинчи номери болсо туугандар WhatsApp номери. Сиздер келатканда ушул баннерден деле байкалсаңыздар болот. Жана айткандай көчө тарабына бир дүкөн, бир нерсе салсаңыздар деле болчудай туугандар. Себебине караңыздар, машина көп жүргөн ушундай центральный жол жээги. И мектеп теректерди көрдүңүздөрбү? Жакындатып кой жедим. Ошол теректер уже мектеп, бала бакчалар болуп калат. Балдарыңыздар деле жөө барып келет. Угловой участок. Көчө тарабынын өзү эле туугандар 46 метр экен. Бир эле дүкөндө эмес, катарынан дүкөн, вулканизацияңызды баарын эле батырсаңыздар деле болчудай көрөт эгер каалаган киши мынакей жаңы салынган кызыл кирпич менен. Ушундай эки этаж тамда келип короңуздарды жашыл зона жанашаа кылып жашай бересиздер. Чек ара боюнча жен көргөзүп тиги столбаны. Чыгыш чек ара ошол столбадан мындайынан келет. Түндүк чек ара жол жээктен 46 метр бери карай жүрөт. Негизинен чертожунда бир чыда көргөзсөм мынакей документ полный эсинин колунда, могу центральный көчө. Могу жери 46 метр. Могу Садовая көчөнүн кесилишинде мондай угловойдо жайгашкан. Мына участоктун формасы бир аз мондай, бул жагы мондайдай кыйгачтан кеткен формада экен. Келсеңиздер дагы эси менен биргеликте кыдырып дагы эси көргөзөт. Китеп колдо туугандар документ барып. Үй боюнча айтсак туугандар узун турасы 12,5 10,5 ой эркерине кошпогондо туугандар. Сейсмопояс колонналар куюлган, 2 этаж, крышалары жабылган туугандар. Бир эле терезе эшигин коюп, ички ремонтун бүтүрүү керек. Негизинен өзүбүз үчүн туугандар ушу сапаттуу кылып салган үйүбүз дейт. Анан түштүк чек арасы менен кошуна болгон забордон мындай бери карай кетип, аяк жагын деле азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Үйдүн түштүк тарабын бир көргөзүп кой жeenим. Эми силерге үйдүн ички тарабын бир сыйра көргөзөлү. Мындай бөлмө, могу жери экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтин орду окшойт. Үйдүн этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн. Анан могу жерде бөлүнүп окшойт туугандар. Кирпичтери даяр экен, ортосун бөлгөн дуалдарга. Могу жер эки эшик деле ортосунан бөлүнүп туруп, бул жагда эки бөлмө болот экен. Терезелери мынакей орнотулган. Кирпичтери даяр, ортосун бөлүп коюу керек. Экинчи этажы мынакей туугандар. Чыкканда ушундай холл болуп калатпы? Ушундай кенен бөлмөсү. Бул жагында катарынан бөлмөлөрү мынакей. Могу жак экинчи этаждын санузел болот бекен. Бул жерден бир эшиктен киребиз. Мынакей. Ары жагдан могу жерден дуал бөлүнүп, өзүнчө бөлмөлөр болот экен. Жана айткандай кирпичтери даяр. Бул жерден могу чоң көчө жана короо кенен көрүнөт. Участоктун эң эле батыш чек арасы могу акыркы чоң даракты көрдүңүздөрбү? Ошол жака чейин болуп туруп, ал жактан кыйгачынан бир аз бери карай мондайдан келип, анан бул жак чек арасы тети жаш даракты көрдүңүздөрбү? Ошол жака чейин болуп калат экен. Эми кызыл китеби колдо, ушул участоктун могу жагы бир аз мондай кыйгачынан могу жагы батыш чек арасы. Эси менен биргеликте келип чек арасын өзүңүздөр көрөсүздөр. Мына кызыл китеп колдо документтери, үйдүн батыш тараптан көрүнүшү туугандар. Дагы эмне маалымат? Баасы бул үйдүн $100,000 сурап атыптыр. Срочно сатылып аткан учуру дагы реальный клиенттер менен содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт туугандар. Номери 0507 507 148 0507 507 148, экинчи номер 0550 200 404 туугандар. 04 бул WhatsApp номер туугандар. Лайктан басыңыздар, достор менен видеону бөлүшүңүздөр.